Чогуу сыйынабыз. Бизди сүйгөн биздин ырайымдуу Кудай Ата. Кудай, сиз белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында көптөгөн адамдардын ичинен бизди биринчилерден өзүңүзгө чакырып, куткарып, бул дүйнөдөн бизди ыйыктап алгандыгыңыз үчүн мындан аркы жашообузду бир гана сиз иштеген, сиз чогуу болгон жыйындын ичинде болуп, сиздин эркиңизди аткарып жашашыбыз үчүн ар дайым бизди жетектеп келгендигиңиз үчүн ыраазыбыз. Ошол саатта Ыйса Теңирдин улуу каны аркылуу куткарылууга ээ болгон баардыгыбыз чогулуп, сиздин улуу ырайымыңызды даңкташ үчүн, сөз үйрөнүш үчүн, сиздин ичиңиздеги болгон ыйык баарлашууга чакыргандыгыңыз үчүн ыраазыбыз. Ушул саатта биз менен чогуу экендигиңизге ишенебиз. Ар бир адамды өзүңүз жетектеп, өзүңүздүн улуу күчүңүз жана ырайымыңыз менен чогуу болуп, бир күндүн ичинде кандай иштер болуп кетээрин биз билбеген адамдарбыз. Бул жалган дүйнөдө, күнөөгө толгон бул дүйнөдө ар дайым биз сиздин көңүл бурууганыңызга, жардамыңызга муктажбыз. Анткени биз сиздин жардамыңыз жок бир да күн жашай албайбыз. Өзүңүздүн ырайымдуу колдоруңуз менен ар дайым бизди жетектеп, биздин оюбузду, жүрөгүбүздү, сиздин көз карашыңызда кандайдыр бир туура эмес иштер боло турган болсо, жашыруун күнөөлөр боло турган болсо, ошолорду бизге ачып берип, өзүңүздүн улуу каныңыз менен алардан бизди арылтып, тазалап, сиздин алдыңызда таза, уят карууга калбай тургандай кылып, татыктуу балдарыңыз болуп жашашыбыз үчүн жардам бериңиз. Бир аз убакыт өткөндөн кийин сиздин алдыңызда келердин алдында баардыгыбыз мактоолорго ээ болушубуздай кылып өзүңүз жетектеңиз. Биздин мамлекеттеги жыйындар, дүйнөнүн ар бир бурчунда кыйынчылыктарга карабастан өз ишенимин сактап келе жаткан биздин баардык бир туугандарга өзүңүздүн сөзүңүздү ыйык рухтун жетеги менен чогуу болуп, сиздин сөзүңүздү кайраттуулук менен көптөгөн адамдарга, адашкан адамдарга жеткирип, биз аркылуу сизге кайрылып келишине дагы өзүңүз жардам бериңиз. Бир нече күндөн кийин өтө турган биздин күзгү конференцияда да көптөгөн адамдар куткарылууга ээ болушу үчүн биз менен чогуу болуп, даярданып жаткан баардык жүрөктөр, колдор үчүн сыйынып жаткан ар бир адамдын сыйынуусун аткарып берүүңүздү суранабыз. Ушул саатты бир гана сиздин колуңузга тапшырып, ар бир убакта бизге керектелүүчү сөздү, биз бара турган жолду ачык айкын кылып көрсөтүп бергендиңиз үчүн ыраазычылык билдирип, бул саатта дагы биздин жүрөктөрүбүзгө керек болгон сөздү таанып билүүбүзгө жардам бериңиз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь. Даңктоо группасын чогуу угабыз.
Ыйык жазууну чогуу ачабыз. Биринчи Тессалоникалыктарга жазылган кат, биринчи бөлүм. Тессалоникалыктарга жазылган биринчи кат, биринчи бөлүм, 4-аяттан баштап окуйбуз. Кудай сүйгөн бир туугандарым, силерди ал тандап алганын билебиз. Себеби биз силерге жакшы кабарды сөз менен гана эмес, күч менен, ыйык рух менен жана бекем ишеним менен жеткирдик. Силердин араңарда силер үчүн кандай болгонубузду өзүңөр билесиңер. Көп кыйынчылыктарга карабастан, сөздү ыйык рухтан келген кубаныч менен кабыл алып, силер бизден жана Теңирден үлгү алуучулар болуп калдыңар. Ошентип силер Македониядагы жана Ахаядагы бардык ишенгендер үчүн үлгү болуп калдыңар. Анткени Теңир сөзү силерден Македония менен Ахаяга гана тараган жок. Кудайга болгон ишенимиңер бардык жерге тарады. Бизге бул тууралуу айтуунун кажети жок. Жетиштүү, ушуга чейин окуйбуз. Өзүңүздөр байкагандай абдан ысык аба ырайы, эми акырындан басаңдап, күн бир аз салкындап келе баштады. Ушундай аба ырайы сиздерге жагабы? Жакшы күз мезгили келди. Күз мезгили кандай мезгил? Асман өтө бийик. Талаанын бардыгы алтынга окшоп сарыгайган. Бардык эгиндер бышкан. Оруп жыюу маалы келди дегенди билдирет. Биздин жаныбыз да Кудайдын сөзү боюнча күндөн күнгө жаңыланып, Кудайга жага турган жашоо менен Кудай каалаган бардык жемиштерди алып келүүбүз керек деген ой жүгүртүүлөр пайда болот. Ошондуктан ушул күз мезгилдин келиши менен биз дагы тырышчаактык менен сөз угуп, сөз үйрөнүп, жакшы кабар сөзүн көбүрөөк таркатышыбыз керек деген дагы чечимдер пайда болду. Сиздер деле жаңылыктардан көрүп жатсаңыздар керек. Бир дагы күн, тынч күн жок. Кандай иштер болуп атканын биз адамдар биле албайбыз. Жакынкы чыгышта болуп жаткан окуялар, ыйык жазууда айтылган дүйнөнүн акырында боло турган бардык окуялар азыр биздин көз алдыбызда аткарылып жатат. Коркунучтуу иштер, согуштар, табигый кырсыктар баары жөн болгон жок. Кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын убактысы өтө аз калгандыгын билдирет. 1 Петр 4-бөлүм 7-аятта бардык нерсенин аягы жакын, ошондуктан акылдуу болгула жана сыйынууда сергек болгула. Эгерде бардык нерсенин аягы жакын болсо, анда адамдардын жашоосунда дагы өзгөрүүлөр болот. Сүйүү деген муздайт. Адамдар ар кандай жашоо менен жашашат, өздөрү каалагандай. Күчтүү деп эсептелген мамлекеттер акыркы болуп өтө турган дүйнөлүк согуш үчүн дагы да күчтөнүп жатышат. Жаңылыктардан карасаңыздар, ошонун бардыгы биздин көз алдыбызда чагылдырылат. Ал эми китепте дагы, ыйык жазуу китебинде да айтылат. Соколоруңарды кылыч кылып, орокторуңарды найза кылып кайра согуп чыккыла. Алсыз адам мен күчтүүмүн десин.
азыркы учурда күчтүү мамлекет болобу, алсыз мамлекет болобу? Бардык адамдар соколорун, кылычтарын даярдап, найзасын даярдап, адамдарды өлүмгө алып келиш үчүн ар кандай курал жарактарды жасап жатышат. Ошондуктан алсыз мен күчтүүмүн десин. Биздин коңшу мамлекетибиз түндүк тарап. Алар аябай деле чоң мамлекет эмес, бирок дүйнө жүзүнө курал жарак жасоо менен биз атагыбызды чыгарабыз деп аракетин жумшап келет. Ыйык жазууда айтылгандай, алсыз мен күчтүүмүн десин. Биз ушул болуп өткөн иштердин баардыгын карап көрсөк, жада калса табигый кырсыктар, аба ырайынын өзгөрүшү баардыгы өзүнүн аягына жетип бара жатканын байкасак болот. Ушунун баардыгын көрүп, дүйнөнүн аягы жакын деген нерсени билип, биз Кудайдын падышачылыгына бара турган күнүбүз күндөн күнгө жакын болуп калганын түшүнүшүбүз керекпиз. Кайрадан келе турган Ыйса Теңирдин алдында биз кандайча жолугушуу менен жолугушабыз, татыктуу жашоо менен жашашыбыз керек деген ойлор күндөн күнгө биздин жүрөктөрүбүздөн орун алыш керек. Эгерде азыр биз бекем, сергек болбосок, анда бат эле биз бул дүйнөнүн жашоосуна берилип кетишибиз мүмкүн. Кудай белгилеп койгон бул дүйнөнүн акырында куткарылууга ээ болгонубуз бул өтө эле чоң керемет, өтө эле чоң ырайым, өтө эле чоң кубаныч деп айтсак болот. Азыркы биз сиздер менен окуп кеткен бүгүнкү биздин текстибизде 1-Тессалоникалыктар 1-бөлүм 4-аятта Кудай сүйгөн бир туугандарым, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон бир туугандар. Тессалоникадагы бир туугандарга арналган сөздөр элчи Павел айтат. Тессалоникадагы бир туугандарга өзүнүн катын жиберип жатып, Кудайга ишенген машаякчыларды Кудай сүйгөн бир туугандарым деп атаган. Еврейлерге жазылган кат 3-бөлүм 1-аятта ыйык бир туугандар, асман чакырыгынын катышуучулары деп айтылат. Бул өтө эле жакшы сөзгө татыктуу, ушунчалык сыйга ээ сөздөр. Эмне үчүн? Анткени ыйык бир туугандар, асман чакырыгынын катышуучулары. Куткарылууга ээ болгон бизге да азыркы учурда дагы ушул сөздөр түздөн түз тиешеси бар. Жакан 3-бөлүм 16-аятта Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн өзүнүн жалгыз уулун берди. Буну баардыгыбыз жакшы билебиз, бул аятты. Кудай дүйнөнү сүйдү деп айтылат. Дүйнөнүн бүт күнөөсүн өз мойнуна алган Ыйса Теңир. Анткени Кудайдын эрки баардык адамдардын куткарылып калышы эле. Кудай бул дүйнөнү абдан сүйгөндүктөн, же болбосо жеке ар бирибизди Кудай ушунчалык сүйгөндүктөн биз үчүн өзүнүн жалгыз уулун жиберди. Мени күнөөдөн куткарып алыш үчүн курмандык катары өзүнүн жалгыз уулун мен үчүн берди. Эфестиктерге жазылган кат 2-бөлүм 4-аятта ырайымга бай Кудай бизге болгон улуу сүйүүсү менен мыйзамсыздыктар жана күнөөлөрүбүздүн азабынан өлгөн бизди тирилтти. Кудайдын астында адам адан баш тартып, күнөөгө батып жашаган эле.
Ал эми ошол акыбалда калган биздин жүрөгүбүздү, биздин жаныбызды көргөн Кудай ырайымга бай болгондуктан улуу сүйүүсүн бизге тартуулады. Ал канчалык улуу сүйүү экендигин биз сөз менен жеткире албайбыз. Ошол сүйүү аркылуу күнөөлөрүбүздүн айынан өлгөн бизди Кудай тирилтти. Римдиктерге жазылган кат 5-бөлүм 5-аятта бизге берилген ыйык рух аркылуу Кудай өзүнүн сүйүүсүн жүрөктөрүбүзгө төгүп койду. Бизди сүйгөн Кудайдын улуу сүйүүсү адамдар аны түшүнбөсө, билбесе да, ыйык рух аркылуу биздин жүрөгүбүзгө ошону төгүп койгон. Ошондуктан үмүт уят кылбайт дейт. Уят кылбайт деген сөз күнөөкөр болгон биз Кудайдын падышачылыгына бара турган адил адамдардан болуп калдык. Канчалаган күнөөлөрүбүз көп болсо дагы Кудайдын улуу сүйүүсү аркылуу биз падышачылыкка бара турган, уятка калбай турган адамдардан болдук. Ошондуктан куткарылууга ээ болгонубуз да, асман падышачылыкка бара алганыбыз да, даңкка ээ боло турганыбыз да эч бир уят нерсе жок. Эмне үчүн? Анткени Кудайдын улуу сүйүүсү биздин жүрөктөрүбүзгө төгүлгөндүктөн. Аян китеби 1-бөлүм 5-аятта, Римдиктер 5-бөлүм 8-аятта биз күнөөкөр кезде эле Машаяк биз үчүн өлгөн. Кудай өзүнүн бизге болгон сүйүүсүн далилдеди. Биз Кудайдан такыр алыс болгондо, Кудайдын көз алдында душман болгондо, кас болгондо, Кудай бизди биринчилерден сүйүп, бизди куткарып алыш үчүн өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн берди. Ыйса Машаяк биз үчүн өлүп берүүсү менен Кудай канчалык бизди сүйдү, ошол сүйүүсүн далилдеп койду. Аян китеби 1-бөлүм 5-аятта Кудай бизди сүйгөндүктөн күнөөлөрүбүздү өзүнүн каны менен жууган. Башка котормолордо өзүнүн каны менен биздин күнөөлөрдү тазалап, түбөлүккө эркин кылды. 1-Жакан 4-бөлүм 9-аятта Кудайдын сүйүүсү бизге мындайча айкын болду. Өзүнүн уулун бул дүйнөгө жибергендеги бизди өмүргө ээ кылдырыш үчүн. Биз Кудайды сүйгөн жокпуз. Кудай бизди биринчилерден сүйүп, өзүнүн уулун курмандык козусу катары биз үчүн берди. Кудай менен бизди элдештириш үчүн өзүнүн жалгыз уулун Ыйса Машаякты айкаш-чыгачка кадаганга чейин жиберип, биз Кудайдын астында элдешип, тынчтык жашоого ээ болушубуз үчүн. Ошондуктан адам баласынын куткарылууга ээ болгону бир гана Кудайдын сүйүүсү аркылуу болот. Кудайдын сүйүүсү жок болсо, анда бир дагы адам бул дүйнөдө куткарылбайт болчу. Кудайдын жеткилең сүйүүсү, өзгөрүүсүз сүйүүсүн агапе деп грек тилинен алынган. Грек тилинде сүйүү деген сөз түрлүү сөздөр менен жазылат, бирок Кудайдын сүйүүсүн өзгөчө сөздү колдонуп агапе сүйүүсү деп айтылат. Агапе сүйүүсү бул жеткилең сүйүү, ыйык сүйүү, абсолюттук сүйүү, шартсыз сүйүү, түбөлүк сүйүү. Кудайдын сүйүүсү агапе. Ошол сүйүү менен Кудай бизди сүйдү.
Ышая китеби 38-бөлүм 17-аятта ал менин жанымды сүйгөндүктөн өлүм орунан куткарып алды. Менин күнөөлөрүмдүн бардыгын өзүнүн артына таштады. Менин жанымды сүйгөндүктөн мени өлүм орунан куткарып алды. Бул бир гана Кудайдын сүйүүсүн чагылдырат. Менин бардык күнөөлөрүм Теңирдин артына ташталган. Мындай сөздөр ыйык жазууда өтө көп айтылат. 1-Тессалоникалыктарга жазылган кат 1-бөлүм 5-аятта Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон бир туугандар, куткарылууга ээ болгон бир туугандар, Тессалоникадагы эле бир туугандар эмес, Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адамдардын бардыгы бир туугандар деген ысымга ээ болушат. Кудайдын улуу, түбөлүк, жеткилең сүйүүсүнө ээ болгон адамдарбыз, кабыл алган адамдарбыз. Еврейлерге жазылган кат 3-бөлүмдө да айтылат. 1-аятта асман чакырыгынын катышуучулары ыйык бир туугандар. Кудайдын чакырыгына ээ болгон адамдар, ыйык бир туугандар. Бул дүйнөдө бөлүнүп алынган, ыйыкталган Кудайдын балдары асман падышачылыкка бара турган адамдар. Ошондой бир туугандардан болуп калдык. Куткарылуу бул бир гана Кудайдын сүйүүсү аркылуу берилген нерсе. 1-Тессалоникалыктар китеби 1-бөлүм 4-аятта айтылат. Кудай сүйгөн бир туугандарым, силерди ал тандап алганын билебиз. Көптөгөн дүйнөнүн адамдардын ичинен бизди Кудай өзүнө тандап алып, куткарды. Кудайды издеген адамдар бирөөсү дагы жок болгон учурда, топонсуу болгондон кийин адамдардын арасынан бир дагы адам Кудайды издеген жок эле. Забур китеби 13-бөлүм 2-аятта жазылат. Бабыл мунарасын тургузганда бүт дүйнө Кудайга каршы чыккан, Кудайсыз эле биз жашайбыз, өз дүйнөбүздү курабыз деген максатта Бабыл мунарасын тургузушкан эле. Мындан ары мунарасын тургузбаш үчүн Кудай алардын тилдерин аралаштырып салабыз деп токтотуп койгон. Ошол учурда Бабыл мунарасынан кийин Кудай өзүнө бир адамды чакырып алат, ал Ыбрайым. Ыбрайым ишенимдин атасы болуп аталган. Ыбрайым Кудайга ишенгендиги үчүн эмес, Кудай өзү биринчиден Ыбрайымды чакырып алган. Кудай бизди да сүйдү. Күнөөкөр болгон бизди Кудай өзүнө чакырып алды. Ышая китеби 44-бөлүм. Сенин мыйзамсыздыктарыңды тумандай кылып, күнөөлөрүңдү булуттай таратам. Мага кайрыл, анткени мен сени кун төлөп куткарып алдым. Чакырып алганы бул Кудайдын сүйүүсүнө ээ болушубуз үчүн. Кудайдын сүйүүсүн, шартсыз Кудайдын сүйүүсүн биз кабыл алып, ишенгенибиз бул куткарылуу деп аталат. Эми куткарылуудан кийинки биздин жашообуз Кудайдын сүйүүсүнө байланып жашаганыбыз туура болот. Ошондуктан куткарылгандан кийинки биздин жашообузда Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгондуктан Кудайды сүйгөн адамдарбыз.
Кудайды сүйгөн адамдарбыз. 1 Корунтуктар 8 бөлүм 3 аятта да айтылат. Келиңиз анда бул аятта чок ачалы. 1 Корунтуктар китеби 8 бөлүм 3 аят. 1157 бет. Чок окуйбуз. Бирок Кудай өзүн сүйгөн адамга билим берген. Кудайды сүйгөн адам. Кудайды кайсыл адам сүйөт? Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон адам. Тессалоникадагы бир туугандарга Кудай сүйгөн бир туугандарым деп кайрылат. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгондуктан ал адам дагы Кудайды сүйө алат. Ошондуктан бул аятта эмне деп айтылат? Кудай өзүн сүйгөн адамга, Кудайды ким сүйө алат? Куткарылган адам сүйө алат. Кудайдын улуу сүйүүсүн түшүнбөгөн адам Кудайды сүйө да албайт. Ыйса мени сүйдү, мен да аны сүйдүм. Мени кунтөлөп куткарып алды. Айкаш-чыгашта мен үчүн өлүп берди деп ырдалат. Мен Ыйсаны сүйгөн жокмун. Ыйса мени биринчи сүйдү. Мен Теңирди таанып биле электе эле мен үчүн айкаш-чыгашта кадалды. Менин күнөөлөрүмдү түбөлүккө кечирди. Ошол сүйүүнү биз кабыл алып түшүндүк. Кудайдын бизди сүйгөн сүйүүсүн таанып билдик. Кудайды сүйгөн болсо, ал адамга Кудай билим берет. Кудайдын сүйүүсүн таанып билсек, Кудайды сүйсөк, анда Кудай ал адамга билимин берет. Бул ар бир адамга жеке тиешелүү маселе. Эгерде мен өзүм Ыйса Теңирди сүйгөн болсом, таанып билген болсом, Кудай ал адамды өзү таанып билимин берет. Жакан жазган жакшы кабар 5 бөлүм 42 аятта Ыйса жүйүттөргө кайрылып айтат: жүрөгүңөрдө Кудайга болгон сүйүү жок экенин билем. Оозуңар менен Кудайды чакырасыңар. Кудайдын элибиз деп айтасыңар. Бирок Ыйса аларга кайрылып айтат: Кудайга болгон сүйүү силердин ичиңерде жок деп. Анткени алар чындыгында Кудайдын сүйүүсүн таанып биле элек болгондуктан. Кудайды жөн гана колдонуш үчүн, өз кызыкчылыгы үчүн ишенишкен. Кудай өзүн сүйгөн адамга билим берген. Ыйса алардын жүрөктөрүн карап, Кудайга болгон сүйүү жок. Жүйүттөр гана эмес, Ыйсанын шакирттери 3,5 жыл бою анын артынан ээрчип жүрсө да, чындыгында Ыйсаны сүйө ала турган жүрөгү жок эле. Ошол сүйүү жок болгондуктан Ыйсаны кармап кеткенде алар баардык ар тарапка чачырап, жашынып калышкан эле. Ыйса алардын күнөөсү үчүн өлүп, кайрадан тирилип, алардын алдына келип, силердин күнөөлөрүңөр кечирилди деп айтканга чейин Ыйсанын шакирттери да анын сүйүүсүн жеткилең түрдө биле алышкан эмес эле. Ошондуктан өлсөм дагы мен эч качан Машаяктан баш тартпайм деген элчи Петр да анан Ыйсаны кармап кеткен учурда баардыгы качып кетишкен эле. Ыйса
биз үчүн өлгөнгө чейин өз жанын берип, сүйүүсүн арнаганын биз таанып билген болсок, анда биз дагы бүт жаныбызды арноо менен, бүт жан дилибиз менен Ыйсаны сүйгөнгө даяр болушубуз керек го. Куткарылганыбыз бул Кудайдын сүйүүсүн таанып билгенибиз. Эми куткарылгандан кийинки биздин руханий жашообуз Кудайдын сүйүүсүнө байланып жашаган жашоо. 2 Корунтуктар 5-бөлүм 14-аятта Машаяктын сүйүүсү бизди мындайча күбөлөндүрөт. Бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү. Кудайдын жалгыз уулу Ыйса Машаяк мага окшогон мен үчүн, күнөөкөр үчүн өз жанын берген. Ошол сүйүү мени бекем кармап турат. Мен ошол сүйүүнүн кулу болуп калдым. Анткени ошол сүйүү мени куткарды. Сүйүүгө ээ болгон адам толугу менен ошол сүйүүгө байланып, сүйүүнүн кулу болуп жашап калат. Байланып жашайт деген сөз толугу менен руханий жашоодо эми Теңирдин өзү үчүн жашаган жашоону билдирет. Бирөө бардыгы үчүн өлдү, демек бардыгы өлүштү деп ойлогон бизди ошентүүгө милдеттендирет. Куткарылган адам кайрадан өзү үчүн эмес, ошол адам үчүн өлүп кайрадан тирилген Ыйса Машаяк үчүн жашаган болот. Кудайдын сүйүүсү, Ыйса Машаяктын сүйүүсүн таанып билген адам, Теңир аны кандай сүйгөн болсо, ал дагы ошондой сүйүү менен жашай алат. Мындан аркы жашоосун өзү үчүн эмес, ошол адамдын күнөөсү үчүн өлүп кайрадан тирилген Машаяк үчүн жашайт. Бизди сүйүп алган Теңир, айкаш-чыгачка кадалган Теңир, бизден эми ошол сүйүүгө ээ болгусу келет. Жакан 21-бөлүм 15-аятта Ыйса тирилгенден кийин бүт шакирттерин бир жерге чогултат. Биринчи жолу жолуктурган Галилея жеринде, Галилея көлдүн жээгинде алар үчүн нан менен тамак даярдап коюп, мына бул жерге келип тамактангылат. Алардын жанын куткарып алган Ыйса алардын денеси үчүн дагы кам көргөн эле. Алар менен баарлашууда болуш үчүн ошол шартты түзүп берген эле. Алардын ичинен Петирге өлсөм дагы Ыйсадан баш тартпайм деп айткан Петирден бир нече убакыт өткөндөн кийин Ыйсаны кармап кеткенде, кичинекей бир кыз бул дагы адам Ыйсанын шакиртиби деп сурашканда, жок, мен ал эмесмин деп 3 жолу баш тартат. Билесиздерби, ушунчалык коркок адам эле. Кудайдын сүйүүсүн таанып биле элек болгондуктан. Ал эми Ыйса ал адамдардын, ал шакирттери үчүн дагы өлүп кайрадан тириле тургандыгын айткан күндө дагы алар кабыл алышкан эмес элек. Эми кайрадан тирилген Ыйса шакирттердин алдына келгенде, эгерде Ыйса тирилбеген болсо, анда бир дагы адам Ыйса биздин күнөөлөрүбүз үчүн өлдүбү, биздин күнөөлөрдөн арылттыбы деген нерсе эч кимге түшүнүксүз болуп калмак.
биздин күнөө үчүн өлдүбү же өзүнүн күнөөсү үчүн өлдүбү деген түшүнүксүз маселе калып калмак. Бир дагы адам Машаякка ишене албайт эле. Ыйса Машаяктын өлүмү менен биздин күнөөлөрдүн баардыгы кечирилди. Кечирилгендигине күбө катары ал кайрадан тирилди. Ишенишибиз үчүн ар тараптуу, ар түрлүү күбөлөрдү да бердик. Ыйса бизди куткарып алган Машаяк, Кудайдын жалгыз уулу экендигин далилдеген. Ошол Ыйса Петирге кайрылып сурайт: Жунус уулу Шимон, буга чейин Петир эле. Эми Жунус уулу Шимон деп ага кайрылат. Галилея көлүндө эң биринчи Петирди чакырып алган учурда Жунус уулу Шимон, сен мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү деп сурайт. Эмне үчүн Петир башка адамдар баш тартса дагы мен эч качан сенден баш тартпайм деп Петир айтты эле. Анан бат эле бир аз убакыт өтпөй эле 3 жолу адан баш тартат. Ыйса мени буларга караганда көбүрөөк сүйөсүңбү деп сурайт. Бул шакирттерге караганда мени көбүрөөк сүйөсүңбү? Петир ушунчалык таң калып, Петир өзү 3 жолу баш тарткандыгын жакшы билет. Сен айткан сөздөр кандай болду, текшерип көрөлү деген мааниде. Петир: Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң деп жооп берди. Эми мына Петир чын жүрөгү менен сүйгөндүгүн айтат. Мен сенден баш тартканымды да билесиң. Менин күнөөлөрүм үчүн кан төгүп, өлүп кайрадан тирилгендигиңе дагы мен ишенем. Эми Ыйса мени сүйөрүңдү чын жүрөгүм менен билем, ишенем. Ооба Теңир, сени сүйөрүмдү өзүң билесиң. 1 Корунтуктар 8 бөлүм 3 аятта Кудай өзүн сүйгөн адамга билим берген, тааныйт. Биз куткарылдык деп, Ыйсаны сүйөбүз деп оозубуз менен айтабыз, ырдайбыз. Бирок канчалык деңгээлде аны сүйөбүз? Кудай биздин жүрөктөрүбүздү карап ал билет. 3 жолу ошол суроону Петирге узатат. 3 жолу дагы Петир баардыгын сен Теңир билесиң, сени сүйөрүмдү да билесиң деп жооп берет. Анда менин козуларымды кайтар деп жооп айтат. Өзү сүйгөн Петирге жакшы кабарды таркатып, эми козуларды Кудайдын короосуна алып келиш үчүн, кам көрүш үчүн ошол ишти Петирге тапшырып берген. Кудай өзүн сүйгөн адамдарга кызматын да тапшырып берет. Матай 10 бөлүм 37 аятта ким атасын же энесин менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес деп айтат. Же болбосо уулун же кызын менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес. Анда эмне кылышыбыз керекпиз? Бирок эгерде ата энесинен дагы Теңирди сүйбөсө, анда ал татыктуу эмес. Ата энем мени төрөдү, мени чоңойтtu, мени тарбиялады. Бирок
Менин жаным үчүн ата энем өлүп бере албайт. Адам баласы сүйүүнүн чеги болот. Бирок Теңирди биз таанып биле электе эле бизди куткарып алыш үчүн асмандагы тактысын биз үчүн таштап, баардык нерсени өзүнүн даңкын таштап, бул дүйнөгө күнөөкөр мен үчүн келдик. Ошондуктан элчи Павыл асман падышачылыкты үчүнчү асман деп атайт. Биринчиси канаттуулар, учкан асман биринчи, экинчиден жылдыздар жайгашкан, андан кийинки үчүнчүсүндө бул 5 түбөлүк падышачылык жайгашкан жер деп, асман деп атайт. Ошондуктан элчи Павыл да айтат, үчүнчү асманга мен көтөрүлүп бардым, 5-ке бардым деген сөз. Ошол ыйык жерде Кудай жылдыздардан да өйдө турган түбөлүк даңкын таштап, күнөөкөрлөрдү куткарып алыш үчүн алсыз адамдын бейнесинде биз үчүн бул дүйнөгө келди. Бизди куткарып алыш үчүн. Матай 22:37 силер бүт жүрөгүңөр менен, бүт эркиңер менен, жан дилиң менен Кудайды сүйгүлөт. Бул ушул эң улуу жана биринчи осуят. Канчалык деңгээлде сүйүшүбүз керекпиз? Бүт жүрөгүбүз менен, эч нерсени калтырбастан, бүт күчүбүз менен. Теңириңди сүйт. Ошол Кудайдын бизге берген эң биринчи осуяты. Анткени Кудай бизди ушунчалык сүйдү. Өзүнүн жанын аябастан биз үчүн бергендиктен мурун бир жолу Пуан деген шаарда семинар өткөргөн элем. Анан башка бир жыйындын мындай көрүнүктүү адамы келет. Аялдарга аксакал деген бир өзүнчө аталыштагы кызматты беришиптир. Анан биздин семинарга келип ал катышат, мага келип сурайт. Бул жерге келип карасам, адамдар текебердей көрүнүшөт. Кантип адамдар биз куткарылдык деп айтышат. Кудай гана билет да ким куткарылды, куткарылган жок деп. Анан ал адам менен мен өзүм жеке баарлашып сүйлөшүп отуруп мындайча сурадым. Кудайга ишенесизби десем, ооба, албетте ишенем. Кудайды сүйөсүзбү десем, ооба, сүйөм. Канчалык сүйөсүз? Канчалык деңгээлде сүйөсүз десем, Ыйсанын сөзүндө ким уулун же кызын менден артык сүйсө, ал мага татыктуу эмес деп айткан. Балаңыз барбы десем, ооба, 3 балам бар дейт. Үчөө тең чоңоюп, бирөөсү военный, бирөөсү врач, доктор, үчүнчүсү болсо университетте профессор дейт. 3 балдарымдагы 3 балам баардыгы жакшы чоңоюшту, билимдүү.
ошол балдарыңыздан да теңирди артык сүйөсүзбү десем, ал жооп бере алган жок. Кудай эмне үчүн өзүн гана сүйсүн деп айтат деп адамдар түшүнүшпөйт. Ооба, сиз туура айтасыз. Эмне үчүн? Анткени сиз Кудайдын сүйүүсүн чынында таанып биле элексиз. Кудайды кичине сүйүп койгонубуз бул үйүбүздөгү итибизди дагы ошондой эле деңгээлде сүйө алабыз, ыракатты сүйө алабыз, акчаны сүйөбүз. Бирок бүт жан дилибиз менен, бүт жүрөгүбүз менен Кудайды, жада калса ата энебизден да артык, бир туугандарыбыздан да артык, уулубуздан, кызыбыздан да артык сүйө ала турган сүйүүбүздү кантип аныктай алабыз? Биринчиден, ошол сүйүүнү Теңир бизден талап кылат. Мисалы үчүн бир адамга 1 миллиард сом берди деп элестетели. Ушул акчаны кечке чейин сактап кармап берип туруңузчу, мен кечинде алып кетейин деп. Анан кечинде келип, эртең мененки берген миллиардты бериңиз десе, анан санаса жарымысы элек. Мен миллиард тапшырбадым беле. Жарымысын мен сактап койгондугум үчүн кармап калдым десе, тиги тапшырган адам жөн кетип калабы, макул деп. Миллиард тапшырган болсо, миллиардты ошол боюнча алып кетиши керек. Кудай бизден бир нерсени талап кылабы? Жок. Бүт жүрөгүң менен, бүт акылың менен, бүт жашооң менен Кудайды, Теңириңди сүй дейт. Жакан 15-бөлүмдө дагы айтылат, достор үчүн өз жанын берип коюудан өткөн сүйүү жок. Эгерде силер менин айткан сөздөрүмдү аткарсаңар, анда менин досторум болосуңар. Досу үчүн өзүнүн жанын бере ала турган адам болсо, анда андан өткөн сүйүү жок болот. Бирөө мен үчүн өлүп бере турган болсо, андан артык сүйүү болобу? Биз күнөөкөр болгон учурда биз үчүн өлүп, биздин жаныбызды куткарып алганы бизди достору кылып алыш үчүн эле. Ал сүйүүнү таанып билген адам мен Теңирди кандай сүйгөн болсом, ошол сүйүү менен мени сүйүшү керек деп айтат. Биз Кудайды сүйгөнүбүз, анын сүйүүсүнө жооп бергенибиз. Анан ошол жана жыйындын аксакалы буга чейин мен ишенимим жакшы деп мактанып атты эле, анан эч бир үнсүз отуруп калды. Анан кечке семинарга катышып, сөз угуп отуруп, эң акырында ырайым сөздү, жакшы кабар сөздү түшүнгөндө мага келип айтат, пастор, мен эми түшүндүм. Эми мындан ары уулумдан да, кызымдан да, бүт үй бүлөмдөн дагы биринчиден Теңирди сүйөм. Анткени Ыйса мага окшогон күнөөкөр үчүн өзүнүн даңкын асманда таштап, мени куткарып алыш үчүн бул дүйнөгө келдик. Ошол сүйүүнү мен эми чындыгында түшүндүм. Качан адам куткарылууну чын жүрөгү менен каалаган учурда, Римдиктер 5-бөлүм 5-аятта айтылгандай, ыйык рух аркылуу Кудай өзүнүн сүйүүсүн биздин жүрөктөрүбүзгө төгүп берет.
аны баардык эле адамдарга ачып бере бербейт. Качан адам чын жүрөгү менен мен да куткарылып калсам экен деген адамдарга 1-Корунтуктар 2-бөлүм 12-аятта дагы айтылат. Бизге берилген ыйык рух эмне үчүн берилген? Кудайдын бизге эмне бергенин билишибиз үчүн. Кудайдын ырайымын таанып билишибиз үчүн Кудайдын руху бизге берилген. Ошондуктан Кудайдын сүйүүсүн түшүнүп, ишенген адам куткарылууга ээ болот. Ошол анын ишеними болот. Ал эми куткарылуудан кийинки биздин жашообуз бул дүйнөнүн бир нерсесинен дагы Теңирди артык сүйгөнүм руханий жашоо болуп саналат. Туурабы? Жүрөгүңүздөрдө «Аминь» деп айта аласызбы ушул сөзгө? Мен чынында Петирге окшоп, «Ооба Теңир, мен сени сүйөрүмдү билесиң» деп биз ошентип оозубуз менен айта алабызбы? Биз канчалык деңгээлде, канчалык бүт жүрөгүбүз менен Кудайды сүйөрүбүздү Кудай өзү бардыгын көрүп турат. Петир 3 жолу Кудайдан баш тартканын дагы ал билип турган, көрүп турган эле. Эми Теңирдин өлүп тирилүүсү аркылуу мен чынында сүйөрүмдү эми билесиң. Кудай өзү билет. 3 жолу сураганда 3 жолу ошол эле жоопту кайтарат. Анан Петир 3 жолу баш тартканымды да билесиң. Мен коркок адам экенимди да билесиң. Эми мен чынында Теңир сени сүйөрүмдү да билесиң. Ошондо Ыйса Петирге өзүнүн кызматын тапшырып берет. Жакшы кабар сөзүн, баштапкы жыйындын козуларын кайтарды. Анан Петир Иерусалимден баштап бардык жүйүттөргө жакшы кабар сөзүн таркатуу менен ал аларга жол көрсөтүүчү болду. Ал эми элчи Павыл бутпарастардын элчиси болду. Жакан 21-бөлүмдө Ыйса Петирге айтат: «Эми менин артымдан ээрчи». Жанында Жакан бул адамга эмне болот дегенде, бул адам менен эмне болорун сен түшүнбөсөң дагы сен менин артымдан ээрчи. Петир кандайча азап менен өлө тургандыгы жөнүндө Ыйса алдын ала айтып берген эле. Эң акырында Римге барып жакшы кабар таркатып отуруп, анан башы ылдый каратылып, айкаш чыгачка кадалып өлтүрүлөт. Бизге жеткен сөздөр менен салыштырып карай турган болсок, өлгөнгө чейин, өлүмүнүн аягына чейин Петир Ыйса үчүн кызмат кылган эле. Кандайча Кудайды даңктайт, ошол жөнүндө айтып берген эле. Элчи Петир ушунчалык жан дили менен жакшы кабарды таркатты эле. Анан кинолордон деле карасак, Римде ошол император убагында көптөгөн ишенген адамдарды кыйнап өлтүргөн эле. Анан ишенген машаякчылар Петирге кайрылып айтат: «Петир, сен өлбөшүң керек, сен дагы башка адамдарга жакшы кабарды таркатышың керек» деп. Бул жерде өлүп калганың туура эмес деп.
Анткени Рим аскерлери сени өлтүрөбүз деп азыр издеп жатышат. Ошол сөздөрдү укканда Петр көптөгөн адамдарга мен сөз жеткиришим керек деп эртең менен эрте таңзаарда Рим шаарынан чыгып бара жаткан учурда жанында бирөө өтүп баратканын көрөт. Көрсө Ыйса экен. Петр таң калып, теңир каяка бара жатасың? Сен таштаган айкаш жыгачты мен көтөргөнү бара жатам деп. Сен өз мойнуң албаган айкаш жыгачты мен алганы бара жатам дегенде Петр жок, андай болуу мүмкүн эмес деп, Петр мен өзүм барам дейт. Римдиктерге келет дагы, силер издеген Петр мына менмин деп, өзү өлө турган жолду тандап алат. Мен 3 жолу теңирден баш тарттым. Ошондуктан теңирге Ыйсага окшоп мен өлүүгө татыктуу эмесмин деп башын ылдый каратып өлтүрүлөт. Кандай болгон күндө дагы биз колдон келишинче теңир үчүн кызмат кылганыбыз же болбосо өлөрүбүздүн алдында жакшы өлүм менен өлгөнүбүз да бул Кудайдын даңкы үчүн болот. Тирүү кезибизде Кудай үчүн кызмат кыла алган болсок, анда кызмат кылып Кудайды даңкташыбыз керекпиз. Эгерде биздин өлүмүбүз аркылуу Кудай даңктала турган болсо, анда өлгөнгө да даяр болушубуз керекпиз. Элчи Павыл Римде 2 жыл бою жакшы кабар сөзүн таркатып отуруп, ал жакта кыйналып аны өлтүрүшөт. Ушунчалык жакшы кабарды таркаткысы келип таркатат, бирок аны кылмышкер катары өлүм жазасына тартылсын деп. Эки жыл бою анын артынан ээрчип, текшеришип, көптөгөн адамдарды өзүнүн алдына чакырып, күнү түнү эртеден кечке чейин элчи Павыл адамдарга жакшы кабар сөздү таркаткан 2 жыл бою. Анан ал дагы баш алынып өлтүрүлөт. Ошол бир аз түшүнүксүз. Элчи Павыл Испанияга чейин барып жакшы кабарды таркатууну каалаган эле, бирок Кудай эмне үчүн аны өлө тургандай кылып ага жол берди? Эмне үчүн 2 жыл деген гана убакыт берилген? Элчи Петр да Кудайдын астында баш алынып өлтүрүлгөнү дагы ал Кудайдын даңкы үчүн эле. Элчи Павыл да алар өлгөндөн кийин башка ишенген машаякчылар дагы да кайраттуулук менен Кудайдын сөзүн көптөгөн адамдарга жеткире башташкан. Элчи Павыл 2 жыл бою Римге барып жакшы кабар таркатканы, ошол жактан элчилердин иштери бүтөт. Элчилердин иштери китеби ошол элчи Павылдын Римдеги акыркы жакшы кабар таркатылышы менен бүтөт. Бирок чындыгында элчилердин иштери бүтүп калган жок, азыр да улантылып жатат. Машаякка ишенген адамдардын
2000 жылдык тарыхы ошол элчилердин иштери деп аталат. Азыркы учурда да ошол элчи Петр, элчи Павыл таркаткан жакшы кабар бизге чейин жетти. Эми 2000 жылдык тарыхы бар ишеним биздин жашоодо, биздин убактыбызда айтылып келе жатат. 1 Петр китеби 1-бөлүм 8-аятта Ыйсаны көрбөсөңөр да сүйөсүңөр. Азыр да ага көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанып жатасыңар. Жаныбыз куткарылды. Биз чындыгында Ыйсаны көргөн эмеспиз, көрбөсөк да ишенебиз. Томас тирилген Ыйсаны көргөндө дагы ишене албайм деп, анан өзүнүн колу менен анын кабыргасына, колдоруна тийгизип көрмөйүнчө мен ишенбейм дейт. Ушунчалык шектенген адам эле. Кайрадан тирилген Ыйса Томаска келип, мына кармап көр, кабыргама дагы колуңду салып көр. Томас ошол учурда Ыйса мени кечирип кой, бирок кармап көрөйүнчү деп кармап көрдү болуш керек, колун тийгизип. Эмне деп айтат? Менин Теңирим, менин Кудайым. Ыйса айтат, сен мени көрүп ишендиң, ал эми көрбөй туруп ишенген адамдар сенден да бактылуу. Биз Ыйсаны көрбөсөк дагы сөз аркылуу ага ишендик. Ыйык рух аркылуу биз ага ишендик, аны сүйдүк. Бул ыйык рухтун иштеген иши. Көрбөй туруп ишенип, сөз менен жеткире алгыс кубаныч менен кубанып жатасыңар. Жыйынтыгында жаныңардын куткарылышына ээ болдуңар. 1-Жакан китеби 4-бөлүм 19-аятта ал бизди биринчи сүйгөндүктөн эми биз да аны сүйөлү. Мен биринчиден Теңирди сүйө албайт болчумун. 1-Жакан 4-бөлүм 10-аятта биз Кудайды сүйгөн жокпуз, ал бизди сүйгөндүктөн биздин күнөөлөрүбүз үчүн өз уулун ырайым курмандыгы катары берди. Биз сүйгөн жокпуз, Кудай өзү бизди биринчилерден сүйдү. Өз уулун ырайым курмандык катары биз үчүн берди. Душман болгон нерсени элдештириш үчүн ырайым курмандык катары Ыйсаны биз үчүн берди. Ошондуктан биз азыр Кудайды сүйгөнүбүз эмне үчүн сүйөбүз? Анткени ал бизди биринчиден сүйгөндүктөн. Кудайды сүйгөнүбүз эмне? 1-Жакан 5-бөлүм 3-аятта айтылат, Кудайды сүйгөнүбүз анын осуяттарын аткаргандыгыбыз. Кимде ким Кудайды сүйгөн болсо, анын осуяттарын аткарышы керек. Ким мени сүйгөн болсо, менин сөзүмдү аткарсын. Ким мени сүйсө, ал менин сөзүмдү аткарат. Анткени мен айткан сөз менин сөздөрүм эмес, мени жиберген атамдын сөздөрү. Ким Кудайды сүйгөн болсо, анын айткан сөздөрүн, осуяттарын аткарат. Ким мени сүйбөсө, ал менин осуяттарымды аткарбайт. Жыйынга келет, сыйынат, ыйык жазууну үйрөнөт. Бирок Кудайдын сөзүн аткарам деген каалоосу жок болсо, ал адамдын ичинде чындыгында Кудайдын сүйүүсү жок. Анткени мени сүйгөн адам менин сөзүмдү, осуяттарымды аткарат.
Мени сүйбөгөн адам менин сөзүмдү да аткарбайт. Менин сөзүм эмес, мени жиберген атамдын сөздөрү. Биринчи Петр 1-бөлүм 8-аятта айтып кеткендей, биз Ыйсаны көрбөсөк да сүйөбүз. Азыр да сөз менен жеткире алгыс улуу кубаныч менен кубанабыз. Сөз менен жеткире алгыс кубаныч менен кубанабыз. Эмне үчүн кубанабыз? Анткени биздин жаныбыз куткарылгандыктан. Андан да чоң кубаныч жок. Еврейлерге жазылган кат 2-бөлүм 3-аятта ушундай улуу куткарылуу, канчалык улуу куткарылуу. Адам баласынын тарыхын башкарып келген Кудай өзүнүн жалгыз уулун биз үчүн айкашчыгачка өлгөнгө чейин жиберди. Адам баласынын тарыхын башкаруу иши бардыгы сөз менен, Кудайдын күчү менен аткарылган эле. Кудайдын колунан келбеген бир да нерсе жок. Бирок сөз менен, күч менен дагы аткара албаган иши бул бизди куткарып алуу иши эле. Ошондуктан биз ээ болгон куткарылуу Кудайдын биз үчүн аткарып берген улуу иши. Ошол куткарылууга биз ээ болдук. Экинчи Тимотей китеби 3-бөлүмдө 2-аяттан баштап. Дүйнөнүн акырында кыйын күндөр келет. Эмне үчүн? Анткени адамдар өзүн сүйүүчү болот, акчаны сүйгөн болот, бой көтөргөн болот. Кудайга караганда ыракатты сүйгөн болот. 1 Тимотей 6-бөлүм 10-аятта бүт жамандыктын тамыры акча, жандуулук. Акчага кызыгып көбүрөлөрү ишенимден четтеп кетишет. Жада калса, Кудайга ишенген адамдар дагы акча деп жашашат. Акчанын артынан тоголонуп кеткен адамдар өтө көп. Уктаса да, турса да акча. Акчанын азабынан, акылынан ажырап кеткен адамдар да бар. Оозу менен Кудайды сүйгөндү ким сүйө албасын? Экинчи Тимотей 4-бөлүм 10-аятта Ыйса Машаяк менен бирге Демас деген бар элек. Бирок Демас бул дүйнөнү сүйүп мени таштап кетти. Тессалоникага кетип калды. Ошол учурда Тессалоника шаары ушунчалык аябай кооз өнүккөн шаар эле. Элчи Павыл менен жакшы кызмат кылып жүргөн Демас Элчи Павылды таштап кетти. Дүйнөгө кетип калды. Дүйнөнү сүйүп. Андай адамдар Демас өзү элеби, жалгызбы? Жок. Жыйынга келишет, оозу менен Кудайды сүйөм деп айтат, бирок жүрөгүндө дүйнөнү сүйгөн, акчаны сүйгөн, ыракатты сүйгөн адамдар аз эмес. Анда Кудайды сүйөм деген сөзү ал жалган сөз. Туурабы? Биз Кудайды эч качан алдай албайбыз. 1 Корунтуктар китеби 2-бөлүм 9-аятта Кудай өзүн сүйгөндөргө эмнени даярдап койгон? Көз көрбөгөн, кулак укпаган, адамдын оюна да келбеген нерсени өзүн сүйгөндөргө даярдап койгон.
Кудай өзүн сүйгөндөргө көз көрбөгөн, бир дагы адам көрбөгөн, кулак менен укпаган, оюбузга да келбеген нерсени даярдап койду. Билесиздерби, асман падышачылыгы ушунчалык кооз керемет. Бул дүйнөнүн бир нерсеси менен салыштырууга да мүмкүнбү? Албетте жок, мүмкүн эмес. Бул дүйнөнүн сөздөрү менен түбөлүк бейишти сүрөттөп да биз бүтө албайбыз. Оюбузга да келбеген нерсе. Ошонун баардыгын Кудай өзүн сүйгөндөргө даярдап койду. Кудай өзүн сүйгөндөргө даярдап койгон нерсени биз элестете да албайбыз. Оюбузга да келбеген нерсени Кудай өзү даярдап койгон. 1 Корунтуктар 16-бөлүм 22 аятта. Ким Машаякты сүйбөсө, ага анафема. Маранафа, ал жакын. Элчи Павыл Корунттагы бир туугандарга катын жазып отуруп, акыркы сөзүн карасаңыздар, анын көзү начар болчу эле. 14 китепти жазган, бирок анын баардыгын өзү жазган эмес эле. Павылдын жардамчысы анын айткан сөздөрүн кабыл алып жазган элек. Чоң тамгалар менен, ошол учурда чоң тамгалар менен жазышкан элек. Ким Машаякты сүйбөгөн болсо, ага анафема, каргыш болсун. Маранафа, Ыйса жакын. Эмне үчүн мындай сөздөр жазылган? Ыйса Машаяк келгенде өзүн сүйгөн адамдарды алып кетиш үчүн келет. Ал эми Теңирди сүйбөгөн адамдарды соттош үчүн келет. Ошондуктан биз Ыйсаны кандайча сүйөбүз? Жөн эле оозубуз менен сүйөбүзбү же жүрөгүбүздүн түпкүрү менен сүйөбүзбү? Ошону текшерип коюбуз керек. Галатиялыктар 2-бөлүм 20-аятта элчи Павыл эмне деп айтат? Эми мени сүйгөн жана менин ордума өзүн курмандык кылган Кудай уулуна болгон ишеним менен жашап жатам. Кудайга болгон ишенимим менен жашап жатам. Куткарылгандан кийин руханий жашоомдо мени сүйгөн Теңир үчүн мындан ары жашайм. Теңир үчүн жашайбыз, керек болсо өлөбүз дагы. Теңирдин сүйүүсүн таанып билген адам, Теңир ал адамдын жашоосунун кожоюну болот. Менин Теңирим, менин кожоюнум азыркы учурда ким? Мен өзүмбү же Теңирби? Мен өзүм ракатты жакшы көрөм, ракатты сүйөм, акчаны сүйөм, байлыкты сүйөм, дүйнөнү сүйөм. Акча болсо мен бактылуу болом деп ойлойм. Анан Теңирге караганда акчаны сүйөт, акча деп ракатты сүйөт. Оозу менен буга мындан дагы Теңирди абдан сүйөм деп ырдайт. Бирок Теңир баардыгыбызды жакшы билет, жүрөктөрүбүздү да. Анткени биздин жашообуздун кожоюну Теңир өзү болушу керек. Теңирди сүйгөн адам бир туугандарын да сүйө алат. Жакан 13-бөлүм 34-аятта силерге жаңы осуят берем, бири-бириңерди сүйгүлө. Мен силерди кандай сүйгөн болсом, силер да бири-бириңерди сүйгүлө. Эгерде бири-бириңерди сүйсөңөр, анда башкалар менин шакирттерим экениңерди билишет. Кудайдын бизге берген жаңы осуяты. Эски осуят ал 10 осуятты билдирет.
Оны осуятта сүй деп айтат, сүйдү деп айтылбайт да. Ошондуктан сүй деп айтса да биз сүйө албайт болчубуз. Ал эми жаңы осуят мен силерди кандай сүйгөн болсом ошондой сүйгүлө деген осуят. Эгерде бири-бириңерди сүйө турган болсоңор, анда мени шакирттерим болосуңар. Мени сүйгөн адам бир туугандарын да сүйө алат. Кудай мени кандай сүйгөн болсо, Кудай ата мени кандай сүйгөн болсо, мен да аны ошондой сүйүп, анын осуяттарын аткарышым керек. Куткарылган учурда биз Кудайдын сүйүүсүнө ээ болдук. Куткарылгандан кийин Кудайдын сүйүүсүнө байланып жашайбыз. Ошол сүйүүгө ээ болуп, сүйүүнү далилдеп жашайбыз. Сүйүүгө тил алчаак болуп жашайбыз. Бир туугандарды сүйүп жашайбыз. Жашоо, өмүр бар жерде сүйүү бар. Сүйүү бар жерде өмүр бар. Сүйүү жок жерде өмүр да жок. 1 Петр 1 бөлүм 22 аятта чындыкка тил алчаактык менен жаныңарды тазаладыңар. Эми бири-бириңерди дайыма чын жүрөктөн сүйгүлө. Чындык, ырайымды биз кабыл алдык. Жаныбыз тазартылды, демек куткарылдык. Эми ошол сүйүү менен бири-бириңерди чын жүрөктөн сүйгүлө. Сүйүү да сүйүү. Сүйүүнүн да түрү болот. Өзүң гана ойлогон сүйүү, же болбосо эсептеген сүйүү. Эсеп сүйүүсү. Эгерде мен бул адамды сүйсөм, ал адамдан мен кандай пайда алам деген сүйүү. Ал чыныгы сүйүү эмес, ал жалган сүйүү. Чын жүрөктөн бири-бириңерди дайыма сүйгүлө. Кудайдын сүйүүсүн таанып билген адам гана ошол чын жүрөгү менен Кудайды сүйө алат. 1 Петр 4 бөлүм 8 аятта ынталуулук менен бири-бириңерди сүйгүлө. Анткени ал сүйүү көптөгөн күнөөлөрдү жаап коет. Сүйүү күнөөлөрдү жаап коет. Сүйүүгө ээ болбостон дайым эле бирөөнү жамандап, ушактап, соттой бере турган болсо, ал адамдын ичинде сүйүү жок. Ошондуктан ким Теңирди сүйгөн болсо, анын осуяттарын аткарган адам, бир туугандарды сүйгөн адам, ошондуктан ал адам баардык кыйынчылыктарды, азаптарды жеңе алат. Ошондуктан Римдиктерге жазылган кат 8 бөлүмдө айтат: бизди Машаяктын сүйүүсүнөн ким ажырата алат? Кайгыбы, кысымчылыкпы, куугунтукпу, коркунучпу же кылычпы? Эч бир сүйүү, эч бир кыйынчылыктан сүйүү бизди ажырата албайт. Мейли кылыч менин мойнумду кесип алса да, сүйүү, Кудайга болгон сүйүүдөн мени ажырата албайт. Анан Ырдын ыры китеби 8 бөлүмдө сүйүүнү чоң суулар да өчүрө албайт. Дарыялар каптай албайт.
Адам сүйүү үчүн үйүндөгү бүт байлыгын берсе, ал жек көрүүнү менен четке кагылып калмак. Бүт байлыгын берсе дагы чыныгы сүйүүгө ээ боло албайт. Бир адам айтат, бүт акчамды сага берем, ошондо мени сүй дейт. Мындай окуя уктуңуздар беле, бул чыныгы болуп өткөн окуя дейт. Көлдүн жээгинде күн сайын спорт менен адамдар машыгат экен. Ошол машыккан адамдардын ичинен бир бирөөнүн аялы күн сайын эрте менен чыгып, ошол жака спорт менен машыгыш үчүн чуркап жүрөт экен. Анан бир эркекти жолуктурат. Ал эркек бул аялды караса ушунчалык жашынакай, сулуу, акылдуу, жүрөгүнө ушунчалык жагат. Ал эркек, анын аялы өлүп калганбы же кетип калганын билбейм, жок экен да. Анан караса, бул аялдын күйөөсү бар болуп чыгат. Анан күйөөсүнүн уруксааты жок. Ага бир нерсе айта албайт. Анан кийин күйөөсүнөн уруксаат сураганы барат экен. Мен сенин аялыңды жактырып калдым, бирок сенин уруксаатың жок, мен бир нерсе кыла албайм. Эгерде уруксаат берсеңиз, аялыңызды мага бериңиз. Мен жыйынтыгында 500 миллион акча берейин. 50 миллион. Анан күйөөсү кабатыр болот экен. 50 миллион. 50 миллион. 50 миллион болсо мен жакшы үй да сатып алат элем. Балдарыма дагы жакшы жашоону тартуулап берет элем. Аны ойлонуп көрсө, макул боло берсем деле болот окшойт деп макул болуптур. Карасаңыздар, эми бул кандай чынында болуп өткөн окуя дейт. Ал окуяны уккан башка эркек айтат экен аялына: сен деле тиги көлдүн жээгине барып спорт менен машыкчы, балким бирөө сени байкап калаттыр дейт. Бирөөсү айтат экен: жок, 50 миллион болбосо 40 миллион болсо деле ыраазы элем дейт. Ал туура кылганыбы? Күйөөсү аялын акчага сатып жиберди. Аялы болсо акчага кызыгып, күйөөсү менен болгон сүйүүсүн үзүп салды. Ал чыныгы сүйүү эмес. Бул сүйүү 8-бөлүм 7-аятта ырдын-ырында айтылат. Сүйүүнү чоң суулар да өчүрө албайт, дарыялар каптай албайт. Адам сүйүү үчүн бүт байлыгын берсе, ал жек көрүүнү менен четке кагылып калат. Сүйүү деген эмне? Акчага сатып алса мүмкүн деп ойлойсуңбу? Деп четке кагылып калышы мүмкүн. Ошондуктан Теңирди сүйгөндүктөн биз ал үчүн жашайбыз дагы, өлөбүз дагы. Башталыш китебинде 22-бөлүмдө 12-аятта Ибрайымга Кудай 100 жашында ээ болгон Ыскак баласын бүт байлыгынан да, өзүнүн карып калган аялынан да артык сүйгөн Ыскак баласын, Ибрайым, өзүңдүн жалгыз уулуң Ыскакты мен үчүн Мория тоосунда курмандыкка алып кел. Ибрайым эмне деп жооп берди эле? Кудай, сиз кызыксыз. Мен кантип Ыскак аркылуу мага укум тукум берем дедиңиз эле. Анан кантип мен аны курмандыкка алып келейин? Кайра ойлонуп көрөйүнчү.
же аялым менен сүйлөшүп келейин, акылдашып келейин деди беле. Аялы менен сүйлөшкөн күндө деле аялынан жакшы акыл чыкмак беле. Сен акылыңан ажырап калдыңбы? Баламды өлтүргөнгө караганда мени биринчи өлтүр деп аялы кыйкырып чыкмак эле. Анан Ыбрайым эч бир ойлонбостон, аялы менен акылдашпастан да эртең менен эрте баласын ээрчитип, малай эки баласын ээрчитип, отундарды алып Мория тоосуна барышат. Ыскакты жип менен байлап, койду сойгондой соёйн дейт. Ошондо Ыбрайым, стоп. Бир секунда кечиксе ал союп жибермек эле. Балаңа кол көтөрбө. Эми сенин Кудайдан коркооруңду мен билдим. Кудайды канчалык сүйөрүн сындаш үчүн, көрүш үчүн Кудай ушундай сөздү айткан эле. Германияда Зиндердольф деген граф бар эле. Өзгөчө бай адам. Бул адам дагы Кудайдын ырайымын таанып билип куткарылууга ээ болот. Куткарылгандан кийин деле кандайча жашаарын билбей, күндөрдүн биринде Германияда чоң музейдин ичинде башына тикенек таажы кийгизилген Ыйсанын азап тарткан сүрөтүн көрөт. Ошол сүрөттүн астында эмне деп жазылат? Ушул азаптын баарын мен сен үчүн башыман өткөрдүм, а сен мен үчүн эмне кылдың? What are you doing for me? Мен үчүн эмне кылдың? Ошол учурда Зиндердольф тизесин бүгүп кулайт. Кудайдын сүрөттүн астында эч бир үнсүз ыйлап, Кудайдын астында убадасын айтат экен. Мен эми мында бул дүйнөдөн дагы Кудай сени сүйөм, сен үчүн жашайм деп убадасын берип, анан кийин ордуна турат. Зиндердольф граф чынында бул болуп өткөн окуя. Джон Весли Англияда жакшы кабар таркаткан учурда бүт байлыгын жакшы кабар үчүн жардам болсун деп Джон Веслиге жардам берген адам ошол Зиндердольф. Биз дагы ушул нерседен үлгү алсак болот. Кудайдын астына келгенде Кудай бизден сурайт: мен сени сүйдүм. Бул дүйнөдөн дагы мени артык сүйө алдыңбы? Мен үчүн эмне иш кылдың? Биз ага жооп кайтарышыбыз керекпиз. Кандайча жооп кайтарабыз? Өзүңүздөр ойлонуп көрүңүздөр. Мен да өлсөм дагы баардыгын Теңир үчүн жашайм деп руханий жашообуздага жооп кайтарганга даяр болушубуз керекпиз. Эфесдиктерге жазылган кат 6-бөлүм 24-аятта Ыйса Машаякты өзгөрүлбөс сүйүү менен сүйгөндөрдүн баардыгына Кудай ырайымын төгөт. Адамдык сүйүү күндө өзгөрүлөт. Ал эми Машаяктын сүйүүсү түбөлүккө өзгөрүлбөс сүйүү. Ошол адамга Кудайдын ырайымы, сүйүүсү үзгүлтүксүз төгүлөт. Эми биз Теңирдин сүйүүсүнө ээ болгон адамдарбыз. Кудайдын сүйүүсүнө ээ болгон бир туугандар. Ыйык бир туугандар деп атайт биздик.
Кудай бизди кандай сүйгөн болсо, биз да аны ошол сүйүү менен сүйүп, Теңир үчүн өзүбүздүн жаныбызды арнай ала турган сүйүү. Ошол сүйүүбүз менен Теңир үчүн аткара турган иштер дагы да болсо өтө көп. Ошондуктан бизди сүйгөн Ыйса Теңир кайрадан бул дүйнөгө келгенге чейин анын сүйүүсүнө ээ болгон адамдар катары чечим чыгарып жашашыбыз керек болот, чогуу сыйынабыз. Биздин ырайымдуу Кудай Ата, биз Кудайды таанып биле электе эле биринчилерден бизди сүйүп, бизди куткарып алыш үчүн биз бара турган азапка тартылып, биз үчүн төккөн ыйык каны аркылуу куткарып, бүт сүйүүсүн арнаган Кудай, сизге ыраазыбыз. Эми биз денебиз менен да, жаныбыз менен баардыгыбыз Теңирге таандык адамдарбыз. Эми мындан аркы жашообузда бир гана сиз үчүн жашагыбыз келет. Сиздин сүйүүңүзгө ээ болгон баардык биздин ыйык бир туугандар мындан ары сиздин сүйүүңүзгө байланып жашап, баардык жашообуздун кожоюну болгон Кудай үчүн жашашыбыз үчүн, сизди даңктап жашашыбыз үчүн ар дайым жардам берүүңүздү суранабыз. Мындан аркы жашообузду бир гана сиздин колуңузга тапшырып, кайрадан келе турган Ыйса Машаяктын астында уяткарууга ээ болбошубуз үчүн биз менен чогуу болуңуз. Биздин куткаруучу Ыйса Машаяктын ысымынан сыйындык. Аминь.